بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Канайсыздар эжекелерим, жакшысыздарбы, жакшы жүрөсүздарбы? Биз акыркы жолу Нас сүрөсүн, Фалак сүрөсүн, Ихлас сүрөсүн өткөнбүз. Бүгүн буюрса Суратул Масад сүрөсүн өтөбүз. Суратул Масад. Бул Куран китептин оң бетинде эң астындагы сүрө болуп жайгашкан. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Албир аятка токтолобуз. Суратул Масад сүрөсү. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Теббет. Бәді тәштет бар, тәштетті білдіребіз. Теббет еда. Бұл фатха. Анын артынан толқын сызық келсе, бұл фатха емес. Толқын сызық деген ушул жердеги созулманы 3-4 аракетте соз деген белги. Анан толкун сызыкта кээде важип болгон өкүмдөр бар. Важип деген өкүм сөзсүз түрдө созула турган. Кээде жайыз деп коет, уруксат берилген. Кааласаңыз кыска окусаңыз, кааласаңыз узун созсоңуз боло турган учурлар болот. Бул нерсени тажвидтен өтөбүз. Азыр сиздерге тапшырма, эгерде толкун сызык келе турган болсо, 4 аракет өлчөмүндө созо бересиздер. Бардыгын, Анан кийин кайсыл жерде кыска созсо болот, кайсыл жерде сөзсүз түрдө узун созуш керек, бул нерсени тажвидтен өтөбүз иншалла. Теббет еда. 4 алиф деген кандай? 4 алиф өлчөмүндө деген. Еда дегенде жөн эле еда эмес, еда 4кө чейин 4 тыбыш бар экендигинде, созулма бар экендигин билдирип созобуз. Еда аби, могул жерде ба тамгасы бар, андан кийин я тамгасы, экөө бири-биринин үстүнө минип калган. Аби лахаби ва таб. Акыркы жолу өткөн эрежелерибиздин арасында гунналуу идгам эрежеси бар болгон. Лахабин деген танвин, я мим нун вау 4 тамганын. Ямну деп коебуз, я мим нун вау 4 тамганын бирөөнө жолукканда, бул жерде вауга жолукту. Нундун ны тыбышы кийинки тамгага кирип калат дегенбиз. Нундун тыбышы чыкпайт, кийинки тамгадан экөө болуп калат. Лахабиу би, анан вауга киргизебиз. Биуа. Лахабиуа. Андан кийин гунналуу идгамда эмне дедик? Гунна деген өзгөчөлүк бар. Лахабиуа таб. Бул жерде баада таштит бар, баанын таштитин билдирип токтойбуз. Башкача айтканда, ватаб деп дароо калкала кылбайбыз. Ватаб баанын таштитин кармайбыз. Кеттик. Ма агна. Ма 4 аракетте созобуз. Агна 2 аракетте созобуз. Ма агна анху малуху. Анху сүкүндү нун хага жолукту. Кайтыл эреже бар? Дайыма айтабыз. Сүкүндү нун же танвин келсе, сөзсүз түрдө 4 эреженин бирөөсү болот.
изхар, иклап, идгам, ихфа. Бул жерде мынтип издейсиздер эрежени. Сүкүндө нун келди. Нундан кийин кайсыл тамга бар? Ха. Ха кайсыл эрежеде келет? Изхар эрежесине эсептейбиз. Хамза ха, айн ха, гойн ха дедик. Хамза деп атат. Демек бул изхарга кирет экен деп ушул нунда изхар эрежеси бар деп билебиз. Дайыма өзүнүн кийинки тамганын кайсыл кирерин билишибиз керек. Анху, малуху, ху кызматтан созулат. Малу ма анху малуху sayas sayas сод жоон соттун жоонун чыгарабыз. Сотту жок кылып яны сос sayos sayas la ekadek soz sayas la na ekadek نارا ذات لهب дегенде мына жерде танвин келди. Танвин. Эрежебиз боюнча кандай? Танвин келген жерде 4 эреженин бирөөсү бар. Изхар, ихфа, иклап, идгам. Кантип эрежени карайбыз? Могул танвинден кийинки келген алиф бул эрежеге кирбейт. Себеби бул жакта грамматикалык жактан эреже бар. Фатхалуу танвин келгендиги үчүн бул фатхалуу танвин экендигин билдириш үчүн алиф келет. Бул Кур'анда аракети бар болуп жазылып атпайбы? Фатха, касра, доммалар негизи жалпы араб тилинде бардык эле китептерде аракеттери жазылбайт. Кур'анды ката окуп албаш үчүн бардыгына аракет коюп койгон. Ошол үчүн бул эч кандай маани бербейт. Бул грамматикалык жактан жөн гана белги. Эми биз танвин келгенден кийин, фатхалуу танвин келгенден кийин алифти карабайбыз дедик. Андан кийинки тамга кайсыл? Зал. Зал. Эми залди издейбиз. Азырынча ким эрежелери жаттай элек болгон болсо, китепти ачып барактап издейсиздер. Зал кайсыл эрежеде экенин. Ким эрежелерди жаттаган болсо, анда малатсы. Андан тышкары ким жаттай элек болсо, мындай өзүңүздөргө 4 кичинекей бир карточка жасап алсаңыздар сонун болот. Изхар деп туруп тамгаларын жазып аласыздар, эрежесин жазып аласыздар, нунду ачык билдирип окуу деп. Анан иш кылып жүргөндө чөнтөгүңүздөрдөн алып чыгып, кайталап иш кылып аткандан кийин 1 мүнөткө, 2 мүнөткө бошоп калсаңыздар, дароо ошол чөнтөгүңүздөн алып чыгып, кайталап турасыз. Кичинекей карточка кылып жасап туруп, скотч менен бекемдеп уруп алсаңыздар, жыртылбайт дагы, бурушпайт дагы, жакшы сакталат. Эми эрежеге кайтабыз. Залди издейбиз дедик. Залди. Биринчи изхар эрежесинде. Канча тамга бар? 6. Хамза ха, айн ха, гойн ха. Бүгүн идгамда. Идгамда гунналуу гунна созулуп килүк, гунну ямим нону андан башка тышкары тамгалардын бардыгы ихфага кирет дедик. Демек зал ихфага кирип калат. Ихфанын эрежеси кандай? Танвин же нун өзүнөн кийин 15 тамганын бирине жолукса, бул зал ошол 15 тамганын бирөөсү. Нунду ошол тамганын махражына жашырабыз. Бул жерде залдын махражына жашырабыз. Зал, зал. Зал дегенде тилибиздин учу астыңкы жана үстүңкү тиштердин ортосуна бир аз зал. Ошол жерде нунду кармап туруп бир аз дымак менен. Андан кийин залды тилибизди кыймылдатпастан туруп чыгарып кетишибиз керек. Тилди кыймылдатпастан туруп дегендин мааниси
Нун залдын точ ошол муфражда туруш керек. Нарун зата лахаб. Лахаб баанын аракети түшөт, сүкүн беребиз вакфтын себебинен. Вамраатуху. Вамра хамзатул васл. Эки сөздүн ортосуна келгенде эч качан окулбайт дедик. Вамраатуху эки аракет өлчөмдө созобуз. Хамма. Хам. Мим менен нунга таштит келгенде адаттан көбүрөөк созобуз деп айтканбыз. Хамма. Андан кийин фатханы эки аракет өлчөмүндө созобуз. Хамма. Ла тал. Хамзатул васл эки сөздүн ортосуна келгендиги үчүн окулбайт. Ла тал. Ламда сүкүн белгиси бар. Камария эрежеси болгондуктан ламды окуйбуз. Хаммалатал хатаб. Тоба. Ба тамгасына сүкүн берип токтойбуз дагы, ба калкала болуп калат. Фи. Бул жерде фа тамгасынын түбүндө я тамгасы бар. Эки аракет өлчөмүндө созобуз. Фи жи. Эки аракет өлчөмүндө созобуз. Фи жи ди. Ха. Эки аракет өлчөмүндө созобуз. Хаб. Калкала. Калкала эрежеси бул жерде. Хаб. Лум. Танвин мимге жолукту. Танвин мимге жолукканда хаблюн деген ны тыбышы өзүнөн кийинки тамгага кирип калат. Бул жерде өзүнөн кийинки тамга мим. Кирип калат деген сөздүн мааниси нун окулбай, анын ордунда кийинки тамга таштит менен экөө болуп окулат деген сөз. Демек, нундун ордуна мимди экөө кылып окуйбуз. Эми экөө кылып окуйбуз дедик, бирок мимге таштит келгенде аны көбүрөөк кармайбыз деп айтканбыз. Жөн эле хаблюм мим болбойт. Көбүрөөк гунна менен кармайбыз. Хаблюм мим масаде. Сүкүндү нун мим тамгасына жолукту. Бул жерде дагы кайсыл эреже? Эреженин аталышы гунналуу идгам. Гунналуу идгам. Канча тамга бар? 4. Я мим нун вау. 4 тамганын бирөөсү мим. Эми нунду мимге киргизебиз, нун окулбай калат, мимден экөө болуп дедим, таштит менен гунна менен көбүрөөк кармайбыз. Хаблум мим масаде. Масаде. Дал тамгасына сүкүн бергенибизде дал калкала болуп токтойт. Баштан баштап окуп берем. Суратул Масаде. Масаде сүрөсү. Бисмиллахир-рахманир-рахим. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Бүгүнкүгө бир сүрө жетет. Себеби мындай көпчүлүк адамдар жаттаганда Фатиханы, Фалак-Нас үчөөнү жаттайт да. Көпчүлүгү. Анан Масад, Наср деген сүрөлөрдү жаттабайт. Ошого бул жаттай элек болгон сүрө болгондуктан көбүрөөк аракет кыласыздар. Бүгүн болсо жаңы эрежеге өтөбүз. Биз буга чейин изхарды өттүк, ихфаны өттүк, идгамды өттүк. Бүгүн жаңы темабыз иклаб. Бул жерде схемабыз бар экен, Сүкүндү нун жата танвин. Бул эрежеде 4 эреже бар дегенбиз. Изхар, хамзаха, айнха, гойнхо ачык окуйбуз. Ихфа 15 тамгага жолугат, жашырып окуйбуз. Идгам киргизип окуйбуз. Бүгүн 4-сү иклаб.
Иклапта бир эле тамга бар. Ба тамгасы. Иклаптын эрежеси алмаштыруу. Алмаштырабыз. Жалпы ушул схеманы сызып алып, өзүңүздөргө бир кагаз чагып алсаңыздар, нур үстүнө нур болот. Эреже мындай. Иклап. Иклапта бир тамга бар, бул ба тамгасы. Ба тамгасы. Иклап деген эмне? Сүкүндүү нун же танвин ба тамгасына жолуккан убакта нунду мимге алмаштырып окуйбуз дымак менен. Мисалы, сүкүндүү нун келди. Нундан кийин ба тамгасы келгенде нун болбой мимге алмашып окуп калат. Эмнеге дегенибизде, нундун махражы башка жакта, андан кийин ба тамгасына өтүш бир аз кыйыныраак болгондуктан нунду мимге алмаштырып, мимдин махражы дагы эринен чыгат, ба тамгасынын махражы дагы эринен чыгат. Ошондо экөөнүн тең махражы бир жерден чыккандыктан жеңил болот. Негизи арабтарда ушундай нерселер өтө көп кездешет. Айтканда сөзгө, тилге оор келген сөздөрдү өзгөртүп койгон. Бул иклап эрежеси ошол сыяктуу. Нунду айтып, андан кийин баанын махражына барган оорураак болгондуктан нунду мимге алмаштырабыз. Мимдин махражы, баанын махражы экөө бир болгондуктан жеңил айтылат. Дымак менен дегенде мурундагы тыбышты кошуп окуйбуз. Мин баади. Мин баади ката. Мин баади. Кармайбыз дагы. Мин баади. Туура. Самиун. Бул жерде танвин келди. Он дегенде н тыбышы ба тамгасына жолугуп калды. Бага. Эреже боюнча сүкүнүү нун же танвин, бул жерде танвин, ба тамгасына жолукканда нунду мимге алмаштырабыз. Буга чейин биз киргизүү, жашыруу, ачык окуу деген темаларды өтсөк, бүгүн алмаштырабыз. Ал нун тамгасы түп тамыры менен жок болот дагы, мимге алмашып калат. Самиун басир. Мин баади деген сыяктуу мисалдар. Жалпы эреже түшүнүктүү болду деп ойлойм. 4 эрежени кайра кайталайсыздар. Изхар, иклап, идгам, ихфа. Азыр болсо каалоочулар бар болсо окуп берсеңиздер. Гүлбара эжекем келиңиз. Assalomu alaykum ustoza. Микрофонуңузду өчүрүп кайра күйгүзүп көрүңүзчү. Assalomu alaykum ustoza. Азыр мага 1 секунд берсеңиз. Гүлбара эжекем, эми угулуп жатамбы? Ооба, угултасыз. Менчи? Сиз угултасыз. Сиздин үнүңүз мага жакшы жетпей жатат. Сиздин үнүңүз мага жаңырып эхо болуп атат. Рахат эжекем, микрофонуңузду ачып көрөйүнчү. Сиз мага сүйлөп көрсөңүз. Assalomu alaykum ustoza. Угултабы? Бисмилля. Гүлбара эжем? Угултат устоza. Меникичи? Машалла, өтө сонун. Азыр угулду. Буга чейин үнүңүздөр жаңырып, башкача угулуп калып атты. Менин үнүм сиздерге жакшы эле угулуп аттыбы же эхо болуп кеттиби? Жок, сизге жакшына угултат бизге. Жакшы анда, машалла. Баштай берейинби? Ооба. Нас сүрөсүнөн окуп берсеңиз.
Nas'tanmi? Ооба. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله Залди الرحمن саккоо кыласыз, э? А'удhu billahi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahir degeni hi жумшак болот мынакей. Аллах сөзүндөгү ха ичке ха. Көкүрөктөн чыккан. Бисмиллахир рожон рох. Андан кийин тамактын ортосунда ха. Рахманир рахим. Кайра айтып берсеңиз. بسم الله الرحمن الرحيم Жакшы. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس Вау тамгасын в кылбайсыз, э? Васил. Жеңил. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس Шашпаңыз. Зал ичке. Аллази зи жон. Зи ичке. الذي Жакшы. يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس Машалла, сон. Өтө сон, Аллах разы болсун. Рахат эжекем, келиңиз. Нас сүрөсүн эле окуп берсеңиз. Ассаламу алейкум, устаза. Валейкумуссалам рахматулла. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك Кул الناس а'удhu. А'удhu. Айнды чыгарыңыз. قل أعوذ برب الناس Айн менен хамза айырмаланыш керек, э? А'удhu. А'удhu. قل أعوذ برب الناس Нунда таштит келгенде көбүрөөк карабайсыз. Бираббин нас. برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس Минал джиннати. Джиннати ката. Минал джиннати. من الجنة والناس. Машалла, сон. Аллах разы болсун. Микрофонуңузду өчүрдүм. Айдана эжекем, келиңиз. Нас сүрөсүнөн. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Валейкумуссалам рахматуллахи ва баракатух. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Машалла, сон. Аллах разы болсун. Динара эжекем, келиңиз. Валейкумуссалам рахматуллахи ва болуп жатасыз. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس Zal, في zal ishga tamga. Allazi jo'n bo'lib ketdi. Allazi الذي qayran. Allazi Еріндеріңізде мындай жылмайған сөйлөттө еріндеріңіз жайылып, тиштеріңіз көрүнөт дагы, анан зәл тамгасын айтасыз. Allazi zı болуп атат сизде. Allazi еріндеріңізди мындай жылмайган кылыңыз, тиштериңиз көрүнсүн. Allazi يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Машалла, сон. Аллах разы болсун. Кол көтөргөндөр жок. Фалак сүрөсүн окуп берүүчүлөр болсо, окуп берсеңиздер. Рахат эже ким келиңиз? Bismillahirrahmanirrahim. Биринчи ронун таштетин билдириңиз. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Ооба. Негизи туура окудуңуз. Анан могул биринчи, экинчи аятта коф тамгасына сүкүн берип токтогондо бир аз таштит сыяктуу токтоп койдуңуз да. Фалак, кофко басым жасапчы. Фалак. Жеңилирээк токтойсуз. Бироббил фалак. Негизи окугандарыңыз жакшы. Мен сизге бир суроо берейин. Хасидин деген танвинде кайсыл эреже бар экен? إسخار. Кантип окуйбуз? Кантип билдиңиз исхар экенин? Хамза турат алдыда. Кайра айтып берсеңиз. Хасидин иза хасад. Изхар экендигин кайдан билдиңиз? Алдыда хамза турат. Нунду кантип окуйбуз? Эреже боюнча. Окуганыңыз туура. Эреже боюнча кантип окуйбуз? Нунду Билдирип окуйбуз. Машалла. Сон. Аллах разы болсун. Микрофонуңузду өчүрдүм. Гүлбарчын эже ким келиңиз? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin iza waqab wa min sharrin nafasati fil uqad wa min sharri hasidin iza hasad. Машалла, жакшы. Суроо сизге. Вамин деген нунда кайсыл эреже бар экен? Sharri. Ошондо нунду биз жашырып окуп атабызбы? Мындай кылып айтып бериңиз. Нундан кийин кайсыл тамга жолукту? Шин. Шин кайсыл эрежеде келет? Ихфа. Ихфада. Кантип окуйбуз ихфанын эрежеси? Жашырып окуйбуз. Жашырып окуйбуз, ооба. Эми шиндин махражы каякта? Биз каяка жашырабыз?
оң жана сол билбейм. Әш дегенде тилибиз мындай болот. Могул тилибиз болсо капталдан караганда тилибиздин ортосу өйдө жакка көтөрүлөт дагы ылдый түшөт. Могул жактан шин тамгасы чыгат. Тийиш шарт эмес, бирок өйдө көтөрүлөт. Ошол сыяктуу тилибизди өйдөрөөк көтөрөбүз дагы ортосуна, анан нунду чыгарып кетебиз. Мин шарри. Ошондо Эгерде мына нун тамгасын шиндин махражы чыккан жерге кичине ошол жакка тийип туруп анан чыгышпы ошондо? ооба, махражынан кармап туруп, анан кийин чыгарып кетебиз шинди. Рахмат. Аллах ыраазы болсун. Микрофонуңузду өчүрдүм. Гүлбара эжекем, келиңиз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. Го бул гоюндун махражы туура эмес. Го болбойт. Тамагыңыздан чыгарасыз. Тамагыңыздын алдыңкы бөлүгүнөн кырып. Госикин. Сизге го тилден чыгып атат. ومن شر غاسق غاسق Son. إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Машалла, сон. Мен сизден суроо берейин десем, бул жерде ошо эрежелер деле түгөнүп калыптыр. Госикин деген танвинде кайсыл эреже бар? Госикин дейтем да. Эрежени кантип издейбиз? Танвинден кийин кайсыл тамга келди? Ошону айтсаңыз. Танвинден кийин сы тамгасы келди. Жок, сиз бияк тарабын эмес, биягын карашыңыз керек, кийинки. Кайсыл? Госикин дегенден кийинби? Экранда көрүнүп жатабы? Хамза деп айтабыз. Ооба, Хамза келди. Хамза кайсыл эрежеде келет? Изхар, иклаб, идгам, ихфа. Исхар эрежесинде келет, ачык окулунат. Ооба. Госикин ида вакаб. Нунду ачык билдиребиз. Аллах ыраазы болсун. Микрофонуңузду өчүрдүм. Ихлас сүрөсүнөн окуп берүүчүлөр болсо. Ихлас сүрөсүн Рахат эжекем, келиңиз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Сизге бисмиллахи деп ронун таштити билинбей калып атат, Бисмиллахи-рах деп кетип атасыз да. Рого киргизиңиз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له экарекетте сөзөбүз. Лаху куфуан ахад. Сизге суроо, куфуан деген танвинде кайсыл эреже бар? Исхар нунду билдирип окуу. Кайдан билдиңиз изхар экендигин? Хамза турат. Ооба. Хамза изхардын эрежеси нунду билдирип окуйбуз. Динара эжекем, келиңиз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Qul huvallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad
ولم يكن له كفوا أحد. ооба. Валам якуллаху дегендеги аракетте созобуз. Сизге суроо. Якун дегендеги нунда кайсыл эреже бар? إدغام эрежеси бар. Кандай идгам? Гуннасыз идгам. Ооба. Ламга киргизип окуйбуз нунду. Ооба. Жакшы, машалла. Өтө сонун. Гүлбарчын эжекем, келиңиз. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huvallohu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakullahu Валам kufuwan якуллаху. wa lam yakullahu kufuwan ahad. Машалла, өтө сонун. Сизге кайра ушул жерден эле суроо берейин. Куфуан дегенде кайсыл эреже бар экен? Нун танвинден кийин хамза келгендиги үчүн ал жерде исхар эрежеси болот. Нунду билдирип окуйбуз. Өтө сонун. Аллах разы болсун. Айжамал эжекем, келиңиз. Assalamu alaikum. Алейкум ассалам, рахматулла. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huvallohu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Валам якун дегенде кайсыл эреже бар? Lam Gunnasız idgam. Кунасыз идгам Нунду экендигин ламга кантип билдиңиз? киргизип. Lamдын алдында nun. Нундун Ооба. алдында лам. Ооба, түшүндүм сизди. Ошол жерди кайра окуп берсеңиз. ولم يكن له كفوا أحد. Өтө сонун. Аллах разы болсун. Микрофонуңузду өчүрдүм. Жалпы бүгүнкү тапшырма боюнча 4 эрежени кайталайбыз. Изхар, иклап, идгам, ихфа. Бул биздин эң базалык, өтө көп кездешкен эреже болуп эсептелинет. Ушуларды кайталайсыздар, жаттайсыздар, кайсыл тамга кайсыл эрежеге кирет. Жанакындай айткандай изхарды, иклапты, идгамды өтө жакшы жаттасаңыздар, калган ашкан тамганын бардыгы ихфага кирет. Эгер болсо ихфанын тамгаларын дагы кошо жаттайм десеңиздер, нур үстүнө нур. Андан тышкары үйгө Масад сүрөсүн окуп даярданасыздар, иншалла. 10 жолу окуп койгон өтө аз. 30 жолу, 40 жолу, 50 жолу, 60-70 жолу окуңуздар. Иншалла өтө бекем бышык болот. Үй иштерин кылып атканда сөзсүз түрдө Куранды коюп угуп окусаңыздар дагы жакшы болот. Азыр көптөгөн жакшы программалар бар. Мисалы, Масад сүрөсүн кайтала деп койсоңуздар, кечке Масад сүрөсүн кайталап окуй берет. Мисалы 5 аят, 5 аятты улам кайталай берет. Сиз болсо жарым саат үй иш кылсаңыз, 1 саат үй ишин кылсаңыз, 1 саатта уже кулагыңызга сиңип, жанакы кайсыл жер кандай окулуп атат, кулагыңызга сиңип калат. Экинчиден, окуганда таспих менен кармап алып, таспихти колуңуздарга эсептеп окуйсуздар. Жөн эле таспих жок эле окусаңыздар, сиздер монтип окуйсуздар да, жай окуйсуздар азыр жаңы баштаганда. Анан бир аятты бүткүчөктү тим эле узун көп жолу окуп койгондой сезилет да. Себеби эсеп жок. Биз мынтип жай окуп атканыбыздын себебинен мен аябай көп окуп салдым деп эсептейбиз. Саатка карабайсыздар. Азыр мен жарым саат отуруп Куран окуйм деп эмес, таспихти аласыздар, таспих менен. Мен азыр 30 жолу окуйм. Эртең менен кааласаңыз, эртең менен 20 жолу, түштө 20 жолу, кечинде 20 жолу кылып окусаңыздар болот. Анан биздин максат шаар окуш, тез окуш эмес, биздин максат туура, так окуш. Ошолорго, махраждарга көңүл бурасыздар, эрежелерге көңүл бурасыздар. Ошондой. Аллах таалам убактыңыздарга, илимиңиздерге берекесин берсин. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху.